Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте биздин студиябызга баш баккан конокторубуз бар. Мынакей аба ырайы бир аз шамал болуп турса дагы биздин студияда бардыгы мыкты деңгээлде жылуу десем болот. Себеби жаркылдаган кыргыз шоу бизнесин багындырабыз деген жаңыдан гана сахнага аттанган биздин мыкты рэп аткаруучулар конокто. Алар Нуриман Исаков жана Тыны Алакеев. Ассаламу алейкум жигиттер. Манайлар жакшыбы? Жакшы. Бүгүн тушоосун кесип жаткан экенбиз. Биринчи жолу эфирге чыгып жатышыптыр. Толкундануу сезимдер бар. Иште мындай толкундар ысык көлдөгүдөй, кантип рэп багытын тандап алдыңар? Эмне үчүн рэп деги эле? Багытын кичинекей кезибизден бери ушул рэпти угуп, чет өлкөдөгүлөрдө ошол менен кетип Кимди? Мисалы үчүн Эминем, же болбосо Кыргызстандан эле Бегиш Баястандан көрүп эле. Демек, бала кезден берки кыял рэпер болуу, Кимдер менен иштешесиңер? Кимдер силерге туура жол көргөзүп турат, рэпти минтип окугула, мындай тексти туура эмес болуп калыптыр деп, же өзүңөр текстти өзүңөр жазасыңар? Текстти өзүбүз жазабыз. Мен мына рэпти көп түшүнбөйм, бирок менин оюмча көчө тилдеги рэп бар, жана эстраданын рэпи болуш керек, Текст даяр болгондо, мисалы үчүн, ырды толук жазып бүткөндө, өзүңөр ырдай бересиңерби, же кандайдыр бир акынга алып барып көргөзөсүңөрбү? Үйдөгүлөрдөн биринчи жагабыз. Ата энебизге көрсөтөбүз, анан туттандарыбыз көрсөтүп, досторубуз аларга жаксан жаздырабыз да. Демек силердин көзөмөлдөп турчу адамдарыңар ата энеңер, жакындарыңар, Алар кесиби боюнча ким? Балким алар дагы шоу бизнес чөйрөсүнө жакын. Жок, адвокат. Жакшы. Канча жаштасыздар? Мен 18. 17-ден. Окуйсуңарбы? Жок, окуп бүткөнбүз. Абдан кыскача. Кыска нуска түшүнүктүү, Силер? Биз окууну бүтүп азыр иштеп жүрөм мен. Кесип боюнча кайсы окууну бүттүңөр деле? Мен окууга тапшырып элекмин, 11-ти бүтүп эле. Силер? Мен 93-ncü лицей графический дизайнер деп бүткөнмүн. Жакшы. Негизинен рэперлер деген, биздин билишибизче көпчүлүк рэперлер текстти өзү жазгандыктан отуруп алып эле, мисалы үчүн кандайдыр бир көрүнүшкө карата рэп жазууну текст жазып коюш оңой. Мисалы үчүн кофеге, кыргыз элине, микрофонго, бүгүн аба ырайы бир аз бузулуп турат. Балким аба ырайына карата рэп чыгарарсыңар. Чыгарарды. Болобу? Азыр ырдап бере аласыңарбы, ошо айтып бере аласыңарбы? Кантип айтылат рэпте? Төкмөлүк акындар, төкмө акындар турган жерден эле ырын төгүйет. Балким силер дагы аба ырайына тиешелүү болгон ырды. Мен айта алам, бирок мен көбүнчө орус тилинде окуйт болчумун. Ошон үчүн мындай кичине кыйынчылыктар бар да кыргыз тилинен. Кыйынчылыктарды жеңебиз, эч нерсе болбойт. Биз жардам этип атабыз. Башталышы кандай болсун? Октябрдын 18-и аба ырайы суук. Рэпер болуп кетпейсиңби? Жакшылап ойлонолу. Сүрдөмө жок. Таң ага келгениңерди жолдон келатып кандай окуя болду, кандай толкундануулар болду? Рэп аркылуу. Негизи түшүнөм, сүрдөгөн убакта Эчтеси дагы чыкпай калат, Макул. Бир канча мүнөттөн кийин балким даяр болуп калышат дегендей, чыгарманы аткарып атканда көбүнчөсү сүйүүгө басым жасашат. Мен сени сүйүп калдым, мен сенен ажырап калдым, башка эришип кеттим. Силер рэп багытына келгенден кийин кайсыл тема тууралуу көбүнчө ырдайсыңар? Биз көбүнчө Бишкек деп жаңылчу. Ошо көбүнчө Кыргызстан, Бишкек деп көп жаздырам мен. Сүйүү жөнүндө 2-3 элерим бар. Чыгарма канча ырыңар бар негизи? Негизи азыркы учурда меники 24 ырым бар. Менде анча ыр жок. Аселде анча ыр жок. Балким Асел менен иштешерсиңер. Кантип экөөңөр бир тандем болуп чыгып калдыңар же? Биз экөөбүз кошунабыз. Кошунадан бул да рэпке кызыкчу экен, мен да рэпке кызыгып жүрүп, экөөбүз таанышып калганбыз да. Таанышып калдык. Ошентип калган. Достук мамилеси менен жагам. Чыгармачылыкка сөзсүз аранжировка акча турат. Кантип бөлүшөсүңөр? Биздин өзүбүздүн студиябыз бар. Red Point. Бекер. Бекер бизге лейблына киребиз. Асел эми чынында кызыгып калды. Бекер студиялар болсо сөзсүз түрдө чыгарма жазышы мүмкүн. Албетте тамаша. Негизинен кыргыз шоу бизнес чөйрөсүндө азыр ырчылар абдан эле көп. Алардын көпчүлүгү ашып кетсе 2 жыл кээ бирлер популярдуу болуп жок болуп кеткендер бар, ыр жазбай калгандар бар. Силер келечегиңерди көрө аласыңарбы кыргыз шоу бизнес чөйрөсүндө? Мен келечегимди билбейм, бирок аракетим аябай да, жакшы.
Аракетте кандай жакшы, эмне кылып аракет кыласыңар? Эми минусту коюлуп, Жо, например, үйдө отуруп алып эле, мону чыгарыш керек деген бул аракет эмес деп ойлойм да. Аракет кандай аракет кыласыңар чыгыш үчүн? чуркайбыз, бул жакка барып, кандай ыр жазсак деп, бул жактан досторун сурап, ошентип минустарды таап ошентип аракеттенебиз. Радиолорго чуркап. Уялчактыктагы кандайдыр бир деңгээлде ырчыларды же дегеле шоу бизнеске аралашкан адамды басып коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн сахнага чыкканда 1000 деген адамдын алдына чыгып сүрдөнүү деген бар. Аны мен оң капталымдагы бир сулуу кыз отурат, жакшыраак билет. Убагы менен келсе керек, Убагы менен. Аябай толкундануу болуп атат азыр. Толкундануу болуп. Ооба, түшүнүп атабыз, себептен канча дагы тушоо кезүү эфир дегендей. Биринчи